Орозого саналуу гана күндөр калды. Ооз жапканга эмне завтрак жасайм деп ойлонуп жүрсөңүз, ушул грануланы жасап көрүңүз. Витамин, минералдарга бай, курсагыңыз ток болуп, энергияга толуу болосуз. Жана көп убактыңызды албайт, алдын ала жасап койсоңуз, эртең менен сүт же болбосо айранга аралаштырып бере берсеңиз болот. Бизге керектүү азыктар геркулес, бал, сливочный масло жана кез келген сухофрукты болот. Биринчи эле сливочный маслобузду эритип алабыз, андан кийин табагыбызга геркулести салып, эриген сливочный маслоны жана балды кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Даяр болгон геркулести духовканын листине алып, пергамент кагазын төшөп, ушинтип видеодогудай кылып бардыгын бир тегиз кылып жазып алабыз. Күйүп турган духовкада 160 градуста 30 минуттан ичинде бышырып алабыз. Ар бир 5 мүнөт өткөн сайын ушинтип духовканын оозун ачып, жакшылап аралаштырып турабыз. Чекелери, үстүлөрү күйүп кетпеш керек. Бардыгы бир тегиз бышыш үчүн ар бир 5 мүнөт сайын аралаштырып турасыздар. Эми сухофруктыларды майдалайбыз. Мен грек жаңгагы, миндаль жана тыкванын семечкасын колдондум. Сиз кез келген сухофрукту колдонсоңуз болот. Анын ортосунда сөзсүз духовканы ачып, ушинтип аралаштырып турасыздар. Мына 30 мүнөт өткөндөн кийин ушинтип коричневый өңгө келип даяр болот. Даяр болгондо табагыбызга салып, алдын ала туурап алган жаңгактардын баардыгын кошобуз дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Толук муздагандан кийин банка же оозу жабыла турган посудага салып, күн тийбей турган, жыт сиңирип албай турган жерге сактап койсоңуз болот. Эртең мененки завтракка сүт, айран же болбосо йогуртка аралаштырып берсеңиз болот. Эч кандай сахардын кошуунун кереги жок. Составында бал болгондуктан таттуу болот. Бул грануланы үй бүлөңүзгө жасап берсеңиз, кичинекей балдардан баштап чоң кишилерге чейин сүйүнүп жеп алышат. Мен өзүм кичинекейимен сүт жана ушундай кашаларды жебеген адаммын, бирок ушул грануланы аябай жакшы көрөм. Мен дайыма өзүмө айранга аралаштырып жеймин. Бул гранула витамин, минералдарга бай, энергияга толуу жана курсагыңыз ток болуп жүрөт. Эгер менин видеом пайдалуу болсо, менин каналыма катталып, лайк басып, комментарийге жылуу сөзүңүздү жаза кетиңиз.